Саламатсыздарбы? Ай салык подкастына кош келиңиздер. Негизгиси биз татаал болуп жаткан маселелерди жөнөкөй сөз менен айтып түшүндүрүп берүүгө бүгүн аракет кылалы. Мына кечээ эле Кыргыз Республикасынын президенти салыктардын ставкаларын, ошондой эле салыктык башкарууну оптималдаштыруу боюнча жарлыкка кол койгон болчу. Мына бүгүн бизде конокто мамлекеттик салык кызматынын төрагасынын орун-басары Кубанычбек Исабеков. Ушул жарлык эмне жөнүндө экенин кыскача маалымат кылып, мындан тышкары ошол жарлыктын негизинде кандай чечимдер дагы кабыл алынып, ошол келерки айларда кабыл алары тууралуу ошол толук маалымат алууга бүгүн аракет кылалы. Саламатсызбы, Кубанычбек мырза? Негизгиси ушул кабыл алынган жарлык тууралуу башынан баштап айтып кетели. Негизгиси мына ушул эң күтүп жаткан бир маселе болгон, бул патент системасын кайра кайтаруу. Ушул патент системасынан баштасак. Саламатсыздарбы? Туура, ушул жарлыкка ылайык эң негизги маселелер болуп жаткан бул бизнести колдоо жана өзгөчө кичи орто бизнести колдоп жана ыңгайлуу шарттарды түзөлүү деген бизде максат болуп жатат. Анткени миңдеген адамдар базарда иштейби, дүкөндө соода кылабы, эң башкысы ушул биздин ишкерлер кыйналбаган мындай система орнотуу, бул биздин максат болуп жатат. Албетте мына санариптештирүү, заманбап ыкмаларды кириш керекпиз. Бирок ошол эле кезде биздин кичи орто бизнестин үнүн угуп, чогуу биргеликте бүт ушул сунуштарын эске алып, азыр мына патент системасы кайта кирейин деген учур болуп жатат. Ошол эле кезде айтып коюш керек, мына жарлык чыккандан кийин кээ биркилер мына эртең эле патент кириптир, мага бергиле деген маселе боюнча айтып коелу, негизи биринчи мыйзам кабыл алыш керекпиз. Анткени соода чөйрөсүнө патент менен иштөө болбойт деп так салык кодексте жазылган. Демек, салык кодекске өзгөртүү кириш керекпиз. Буюрса бир 2 айдын ичинде кабыл алып, ошо патент системасы буюрса кирет. Ошондуктан мына ишкерлерге да кайрылып кетебиз, кичине күтө тургула. Биринчиден, экинчиден, патент системасы мурункудай эле патент эмес, азыр акча жүгүртүү көлөмүнө жараша. Биринчиден, экинчиден, кимде киреше мындай акча жүгүртүү көлөмү көбүрөөк болсо, ал патенттин жогору ставкасы төлөйт да, ставкасын. Эгер акча жүгүртүү көлөмү, обороту кичинекей болсо, анда албетте патенттин төмөндөтүлгөн ставкасын төлөйт. Биринчиден. Экинчиден, ушул патент системасы ошо отчетторду мындай айтканда бербей эле коюп, ошол эле эсеп фактура, көзөмөл кассалык машинасындагы колдонбой эле иштесе болот деген маселе болуп жатат. Албетте, буга чейин мына ишкерлерибиз патент менен өмүр бою иштеп, анан азыр жана бирдиктүү салыкка өткөндө отчетторду берип, электрондук эсеп фактура, электрондук товардык транспорттук коштомо кагазы, көзөмөл кассалык машина, мындай айтканда дароо бир учурда ошо бүт ошо бир нече инструменттер кирип кыйналып калышты. Ошондуктан биз дагы ошо мындай айтканда кайрылууларын эске алып, ушундай чечимдер болуп жатат. Биринчиден. Экинчиден, биз салык кызматы биринчиден ошо санариптештирүү маселесин мындай кыйнабай кичинеден киргизип, көндүрүп дегендей. Экинчиден, ошо ири компаниялар менен мындай жакшы иштешип, ошо импорт болобу, өндүрүү болобу, ошолорду мындай катуу көзөмөлгө алалы деген максат. Анткени мына ишкерлер деле базардагы айтчу дайыма, ошо чек араны жакшылап карап койсоңор эле болот эле, ошо чек арадан көзөмөлдү баштабайсыңарбы деп. Албетте, көзөмөл бар болчу, бирок азыр дагы күчөтүп жатабыз. Ушул мисалы жарлыкта ошо аткезчилик менен алып келип,
документи жок, салык мыйзамдарды бузуп эгер импорт болсо товар, анда ошол товарды конфискация кылыш керек деген тапшырма болуп жатат. Ошол жагында карап, бул мындай айтканда биздин деле максатыбыз жок ошол товарды конфискация кылыш керекпиз депчи. Бирок бул мындай айтканда сабак болуш керек да. Жакшынакай бүт эрежелерди сактап, талаптарды аткарып импорт кылса эч маселе болбойт. Эгер ошондой бир бузуулар менен ушундай салыктан качып, салыкты азыраак төлөйүн десе, анда ушундай катуу чараларга биз барабыз. Ошондуктан биз ошол чоң компаниялар менен жакшынакай көзөмөл кылып, жакшынакай салыктарын төлөтүрсөк, мына бюджетке дагы эч кандай терс таасир этпейт. Ошол эле кичинекей орто бизнесте болсо, мындай айтканда ыңгайлуу шарттарды түзүп, кыйналбай, ошо соода кыла бергиле, өзүңөрдүн үй бүлөңөрдү бага бергиле деген маселе болуп жатат. Ошол патент системасын айтканда бул биринчиден, экинчиден азыркы учурда 0 ставка деген бар. Бирдиктүү салыкта 75 000 ишкер иштеп жатат. Эгер ошонун арасынан ошо 0 ставкада эле иштейм десе, алар иштей берсе болот. 0 ставка калып атат. Мындай айтканда бул калоо болуп атат да. Эгер жок, ошол ККМди кыйналып атам, анан кээ бир учурда ККМди баспай калып, анан айып пул болот. Андан көрө ошол патент эле төлөп коеюн. Биринчиден, экинчиден кээ бир кишилер эле айтып атат, 0% болгондо дагы мындай айтканда уялатабыз, ошо эч салыктарды төлөбөй кантип иштесе болот, ошо мамлекетте ошо иштеп жашап аткандан кийин салыкты деле төлөш керекмин дегендер дагы бар. Ошондуктан бул калоо болуп атат. Патент менен иштесе, патент 0 менен иштесе деле мүмкүнчүлүк бар. Калоо берип жаткан турбайсыздар, өзүлөргө өз калоосу менен. Бул жерде дагы сөзүңүзгө аралжы, мына кечээ биз ушул атайын жаңылык чыгарганда, ушул жарандардан дагы суроолор келип түшкөн болчу. Эң негизгиси патент системасы кайтылып жатканда кайсы чөйрөлөргө болот. Анткени биз деген мисалы үчүн былтыр эле соода чөйрөсүн патент менен иштебейт деп айтканбыз. Ал эми мисалы үчүн кечээ эле коомдук тамактануу чөйрөсү дагы сурап жатышат. Биз дагы мүмкүн патентке өтөбүзбү? Мурунку жылдары дагы жеке ишкерлер ошол эле башка өкмөттөрдөн патентин иштеп товар ташып келгендер да болгон. Аларга да кайтып келеби деген суроолор жаралып жатат. Ушулор кандай болот? Туура, негизи буга чейин салык саясатта ошол патентти азайталы, ишмердүүлүк түрлөрдү кыскарталы деп келип жатканбыз. Туура, бул мындай айтканда туура багыт. Ошол эле учурда ошо биз кичи, ошо орто бизнести башка ыкмаларга өткөндө мындай айтканда бир кыйнабай шарт түзүп өткөрүш керек экенбиз да. Биз ошону түшүндүк да. Ошондуктан мына азыр патент системасы дагы болуп, бирок жана 0% иштеп калган ККМ менен иштегендер алар деле кала берсин деп атабыз. Анан соода чөйрөсүнөн тышкары башка ишмердүүлүк түрлөрдө дагы туура түрлөрү мындай кыскарылып келаткан да. Анан азыр дагы ушул соода чөйрөсүн карап атканда башка ишмердүүлүк түрлөрү да бир карап кетели деген ой бар. Мисалы сиз айтып калдыңыз, тамактандыруу коомдук тамактандыруу жайлар. Алар боюнча дагы мүмкүн жана кичинекей мындай өзү эле иштеген же бир адам менен 2-3 адам максимум иштеген ушундай бир кичинекей тамактандыруу жайларды мүмкүн ошо патентти карап көрсөк болот. Мен ойлойм, бул жерде дагы бар. Анан кээ бир мисалы кызмат, жумуш кылганда дагы патенттер же жок болуп кеткен, же мисалы патент бар, бирок аны калкка эле кылсаң болот деп. Мисалы жана курулуш тармакта кээ бир эмелер бар, мындай курулуш мындай 3-4 адам болуп иштеген, мисалы топтор. Алар дагы мисалы патенттен же чыгып калган, же патент элге мисалы жеке жаранга бир үйүн бир ондоп же бир курам десе болот, бирок
ишкерге болсо анда патент иштебейт деп ушундай бир эмелер кирген да. Анан бизге деле көп кайрылып атышат, ошо биз кыйналып атабыз. Анан ИП эми мындай айтканда курулушчу, мындай курулушта иштеген адамдар ошол жана бирдиктүү салыкты отчетун берүү да ошолор эми кыйынчылык жаратат да. Андан көрө бизге мындай жогорураак патент кылып койгула, биз башыбыз оорубай иштегенге даярбыз дегендер да бар. Ошондуктан жалпы ушул патент жагын биз карап кетебиз. Биринчиден, экинчиден бирдиктүү салык жөнүндө айтып кетели. Бирдиктүү салык буга чейин айтып кеткендей 0% калып атат. Андан кийин бизде 0,1% бар. Мына 6 чоң ири базарыбыз бар. Мына Дордой Кара Суудан кийин эле бул Мадина, Кудайберген, Дордой Фуд сыяктуу базарларда 25 000 ишкер болсо, төлөгөнү 24-жылдын жыйынтыгы менен 5 миллион сом. Бул жөнөкөй айтканда ар бир ишкер ай сайын дээрлик 1,5 миң сомго чейин жетпеген акчаны төлөйт деген. Билебиз, ал жерде чоң дүн сатуучулар бар. Ошондуктан бул ставкадагы мындай айтканда жакшы иштеген жок. Анткени көп ошол электрондук эсеп фактураны толтуруш керек, кыйналабыз деп жакшы толтурбай ушундай кыйынчылык болот. Алардан сатып алган ишкерлер да кыйналат. Анткени базар документти бербейт. Ким базардан сатып алса, ошол эле мына тигүү цехтер дагы кыйналып жүрүшөт. Ошол эле мына Мадинадан кездемелерди сатып алсак, документти бербейт. Салык кызматы текшерүү келип калып, мына кездемелерди алып турсунар, кана документ деп кайтыгызчу да. Ошондуктан азыр мына базарларды патентке кайта мүмкүнчүлүк кылып, патент мурдагындай эмес, бул жана Дордой системадай да, кандай акча жүгүртүү көлөм болсо ошондон ставка төлөйт дегендей. Ошондуктан 0,1 ставка жоюлуп жатат. Анан бизде бирдиктүү салыкта 0,5 деген пайыз ставка бар. Ал деген азыркы учурда 30 миллионго чейин акча жүгүртүү көлөмү болсо, азыр ошол чекти 50 миллионго чейин жогору кылып жатабыз, төмөндөтүлгөн ставка менен. Ошол эле кезде жана 50 миллионго чейинки азыркы иштеп жаткан 1% ставканы аны жок кылып атабыз. Ошондо демек 0,1 менен жана 1% жокко чыгарылып жатат бирдиктүү салыкта. 0,05 50 миллионго чейин жана 50 миллиондон ашканда стандарттык 4,2 ставка калып жатат. Ошондо биз мына сиз айтып кеткендей 0,1 менен 1 ушу ставканы бирдиктүү салыктын жоюлуп жатат. Алардын ордуна ошондо патент эле системасына калат деген ушундай айтылып атат да, сөз болуп атат. Туура айтып атамбы? Мен түшүнгөнүмгө караганда. Ооба, мисалы 0,1 деген 6 базарда азыр иштечү. Бул жана өкмөттүн тизмеси боюнча. 6 базар деген же мисалы ал жерде 0% менен иштесе болот. Азыр деле бар ал жерде, мисалы ошол мына Дордой Фудта деле 0 менен иштегендер бар. Же 0,5 жана 50 миллионго чейин, же патент системасы. Мындай айтканда ошол 3 ушундай ыкма менен иштесе болот. Патент дагы мисалы келтирип коеюн, мына Кара Суу Дордойдо ал жерде 4 миллиондон баштап 200 миллионго чейин ар бир ушундай бөлүнгөн акча жүгүртүү көлөмүнө жараша ставкалар бекитилген. Ушундай система менен мына башка базарларда эле иштейт деген планда. Рахмат. Башка суроого өтсөм, мына зергечилик тармагы дагы ушул тармагын колдоо боюнча дагы жарлыкта маселе каралган болчу. Кантип ойлойсуз, ушул азыркы кабыл алып жаткан салыктын ставкасы менен алар жакшы иштеп кетет деп мүмкүн? Анткени айтылып жатат, ушул зергечилик тармагын ачыкка чыгарыш керек. Анткени кээ бир ишкерлер өзүнүн көрсөтүлгөн тапкан акчаларын да ачыкка көрсөтпөй, саткан товарларын да көрсөтпөй болгон жагдайлар бар. Ошондой эле бул жаатта колдоо көрсөтүү да максатында ушул жаатында дагы толук айтып кетсеңиз. Туура, негизи биз ойлойбуз, көп тармактар бар, мындай айтканда көмүскөдө жүрүшөт. Ана ошол жерде потенциал дагы бар да.
Анан албетте көмүскөдөн чыгарсак, бул жумушчу орундагы, бул ачык айкын иштеген, бул ошол эле салыктарды төлөө маселелери. Ошондуктан азыр мисал келтирип, мына зергер боюнча, мына зер буюмдарды чыгарган ошо биздин ишкерлер бар экен. Көбү мисалы көмүскөдө, ошолор менен дагы сүйлөшүп, ушул жерде потенциал бар деп биз ойлойбуз. Анткени Кыргызстанда мисалы 20 тоннадан ашык алтын өндүрүлөт. Ушул алтынды сатып алганга мындай айтканда приоритеттүү түрдө мүмкүнчүлүк бул Улуттук банк менен өкмөттө, министрлер кабинетте. Улуттук банк өзүнүн мүмкүнчүлүгүн колдонуп сатып алат. Кабинет, министрлер кабинети болсо тилекке каршы ошол мындай айтканда механизм, ыкмалары дагы иштелип чыгыш керек болуп атат да. Ошондуктан бул жарлыкта эки маселе. Бул биринчиден ошо биздин ата мекендик зер буюмдарды чыгарган өндүрүүчүлөргө шарт түзүү. Бул эң биринчиден ошол биздин алтынды сатып алганга мүмкүнчүлүк. Мүмкүн да мындай айтканда баасынан дагы кичине төмөнүрөөк сатып алса дагы биз ойлойбуз ошол жактан дагы өкмөт, мамлекет жардам берсе дагы жакшы. Анткени зер буюмду мындай жасап сатканда албетте баасы кымбатыраак болот жөн эле алтынды саткандан. Ошондуктан ички биздин рыногубузда 80-90% импорт болсо, бул жерде чоң потенциал бар. Жок дегенде ошол Кыргызстандын ичинде биздин ата мекендик зер буюмдарды сатып алганга, мүмкүн экспортко чыгарганга дагы болот. Биз ойлойбуз бул жерде жакшы резервтер бар. Ошондуктан ушундай тапшырма болуп жатат. Экинчиден, салык ставкасы көбүнчө ишкерлер бирдиктүү салыкта иштешет. Анткени эгер иштегендер мындай каттоосу бар, айтып атпайбызбы, кээбиркилер каттоосу жок деле иштеп жатышат. Ошондуктан жакшынакай ошо катталып, бирдиктүү салык деген бул жеңил 3 салыктын ордуна кошумча нарк салыгы, пайдадан алынган салык жана сатуудан алынган салык 3 салыктын ордуна бир эле салык. Анан негизги ставкасы азыр 4,2% болуп турат. Накталай 4, накталай 2. Накталай эмес 2, накталай 4. Ошону дээрлик 10 эсе төмөндөтүп 0,25% деп, мындай жана тигүү тармагына да ошондой ставкага бекитилген 0,25. Ошондой эле ушул тармакка зер буюмдар, ушу алтындан чыгарган, башка баалуу жана металлдардан кылган биздин ишкерлерге ставка төмөндөтүлүп жатат. Биз ойлойбуз бул жакшы мындай шарт түзүп, жакшынакай ачыкка чыгышат. Да, мындай кийинки маселе, ушул биз мына интернетте дагы айтып жатат, ушул жеке маалыматтары көрсөтүлбөгөн субъекттер негизи ким деп. Анткени ар бир ишкер болобу, жаран болобу, ал эми соода кылып жаткандыгы, ошондой эле товар сатып алып жатса дагы, ал өзүн жеке ошо маалыматтары көрсөтүлбөгөн субъект деп эмне үчүн мен санаш керекмин деп дагы айтып калгандар, мындай айтканда учурлар бар. Айта кетсиңчи, мына ошол жеке маалыматтарын көрсөтүлбөгөн субъекттерлерге товар сатып жаткан субъекттер бирдиктүү салыктын ставкасы да 4%. Мына жарлыкта аныкталып жатат. Эң негизгиси ушул салык кызматы жеке маалыматы көрсөтүлбөгөн субъекттерге сатып жаткандыгын кантип аныктап, жана ошол сатып жаткан субъекти мындай айтканда салык салуу маселеси кандай болуп калат эми? Бул негизи азыр иштеп жаткан механизм. Жеке маалыматтары жок субъекттер бул азыр деле салык кодексте бар. Бирдиктүү салыкта мына февраль айында 4%-тан 6%-га ставкасын көтөргөнбүз. Ошол эле кезде азыр мына ошол ишкерлер менен жолугуп иштешип, базардагы, анан жана биздин товарларыбыз импорт болуп келатат. Импорт жагын айтып кеткендей катуу көзөмөл болуп жатат. Ошондуктан алар мындай айтканда бүт көлөмдөрүн көрсөткөнгө мажбур болуп калышты. Ошол эле кезде алар айтып атышат, анда товардын баасы кымбатыраак болуп калышы мүмкүн. Анткени биз деген ошо базарга сатып атканда алар деген бизди документтерде көрсөтпөгүлө.
ошондо биз сатып алабыз деп талап коюп, анан биз ошо мажбур болуп аларга сатканда, бирок сиз айтпайсызбы, кантип аныктап кандай төлөйт. Бир импорттоочу мисалы импорт кылды товарды 100 сомго деп коелу. Анан ал товарды бир жерге сатыш керек да. Ошондо биз карап турабыз. Эгер ал сатпай эле турам десе, анда салык көзөмөлү кылып, текшерүү кылып барып, чын эле ошол складта товар турабы, турбайбы. Эгер турса, маселе жок. Эми мүмкүн сатылбай жатат же бир кандай бир себептер менен. Бирок көп учурда товар деген импорт болгон, көрсөтүлгөн, сатканы мисалы жок. Бизде системада электрондук эсеп фактурада кимге сатты деп. Анан барып текшерип, складта товары жок болсо, анда мындай айтканда ошондой документи жок, сатылды деген анык болуп калат. Же мисалы электрондук эсеп фактурада көрсөтөт, бирок ошол кимге саткандын ИННдерин көрсөтпөйт. Анда дагы бул ошол жеке маалыматтар жок субъектке сатты деп, буга чейин мына бирдиктүү салык 6% болуп калып, азыр жарылыкта кайта 4%га төмөндөтүлүп жатат. Биринчиден, экинчиден, жалпы режимдеги субъект ошентип импорт кылып мисалы сатса, анда сатуудан алынган салык ставкасы 4% азыркы учурда. Ушул 4%-ты 2%га төмөндөтөлү деп, бул жерде дагы бир мындай жеңилдик болуп жатат. Андан тышкары сатуудан алынган салык боюнча айтып кетсек, эгер ошол импорттоочу же өндүрүүчү сатып атканда, ошол эле базардын мисалы, ошол эле бирдиктүү салыктын төмөндөтүлгөн ставка же атайын режим мисалы дордой кара сууга сатканда, сатуудан алынган салыгы 3% азыркы учурда накталай, 2% накталай эмес. Ошону дагы 1%дан төмөндөтүп, жарылыкта 3% 2 болуп атат. 2% болсо накталай эмес, 1%га түшүп атат. Бул дагы мына салык ставкаларын төмөндөтүп, мындай айтканда ушул товарларды ыңгайлуу баада сатып алганга жана соода чөйрөсүнө шарт түзүп жатабыз. Да, ошондо дагы бир маселе ошол жарлыкта алынып кеткен, бул чет ошол өлкөлүк компаниянын эсебине ушул акча түшкөндө дагы же анын үчүнчү жактарга дагы акча түшкөн, ошодон киреше тапкан каражатына дагы атайын тийиштүү салыктын ставкасы аныкталды. Ошол жаатында дагы кеңирээк айтып кетсеңиз. Февралда жана мыйзам кабыл алынганда тийиштүү өзгөртүүлөр киргизилип, жаңы 249 прим 1 жана 249 прим 2 деген статья беренелер кабыл алынган. Ал жерде ошол Кыргызстан аркылуу көп акча өтүп, мындай айтканда биздин ошо аймакта, ушул дүйнө жүзүндө болуп жаткан процесстерге ылайык ушундай Кыргызстан аркылуу өтүп жатат. Анан ушул жерде Кыргызстан дагы өз кызыкчылыгын коргоп, бюджетке дагы салык түшүш керек деп, жаңы ошо 1% деген ставка бекитилген. Ошол эле кезде ошол 1% жогору болуп калды деген бизге кайрылуулар болуп, ошол ыңгайлуу шарттарды түзүп берсеңер, ошол Кыргызстан аркылуу эле түшсө, мына банк системасы, бюджет дагы көбүрөөк салык алат деп сунуш болуп, ошол 1%-ты 0,2%га төмөндөтүлүп жатат. Бул жаатта дагы ошол чет өлкөлүк компанияларга дагы колдоо көрсөтүү максатында дагы айтып кетсек болот экен да. Мына ушул чакан жана орто бизнестер деп бизди эске сала кетейин. Бизде мына быйыл 1-апрелге чейин ушул баштапкы эсепке алуучу документтери жок товарларды легалдаштырылга деп атайын салык кызматтагы компания өткөрбөдү беле. Ошондо дагы мына азыр жарлыкта дагы мен карапсам бар экен, бул аларга дагы ушул салык санкциясы да колдонулбайт. Ошондой эле мурунку жылдардагы салыктык карыздарын да жоюу мүмкүнчүлүгү каралат деп айтылып жатат. Кандай ойлойсуз, ушул жаатта компания кандай өттү? Анан жетиштүү эле легалдаштырылып жатпады деп ойлойбуз. Анан булар ошол
баштапкы эсепке алуу документтери дагы жок болсо да мүмкүн айып салынбаса дагы мүмкүн башка чаралар каралабы же салык жаатында да кандай болот булар жакка? Негизи ошо көзөмөл күчөтүлүп, документтери жок болсо айыптар салынып, былтыр мына 10% киреше салыгынын ошо айыптарын алынып, мындай айтканда нааразычылык көп болгон. Анткени көп ишкерлер айтып жатышты, мына биз базардан сатып алабыз, базар документти бербесе биз эмне кылалы деп, мындай айтканда көйгөй болуп жатты да. Ошондуктан биринчиден мына февралда кабыл алынган мыйзамда ошо 10%-ты 5%-га төмөндөтүлгөн. Экинчиден ошо кимде товарлардын калдыктары бар болсо, документи жок, анда ошолорду бир легализация кылып берсеңер жакшы болмок деген кайрылуулар болгон. Бирок ошону ишке ашырып атканда, легалдаштыруу процессинде көп ишкерлер мындай айтканда тескеринче нааразы болушту да. Анткени ушундай кыйнай бересиңерби, ушул легалдаштырууга ар бир товарды санап чыгыш керекмин, аталышы жана башка деп, биз соода кылабызбы же ошолор менен алек болобузбу деген мындай айтканда пикирлер болду да. Ошондуктан азыр эми биздин саясатыбыз жана айтып кеткендей ири компаниялар менен иштешип, аларды көзөмөлдөп, аларды салыктарын толук бүт эсеп менен төлөтүш керекпиз. Ушул кичинекей орто бизнести мындай айтканда жеңилдетилген шарттарды түзүп берели. Анан ушул документтери жок деп кыйнай бербейли деп, биринчиден мораторий кабыл алынган жылдын аягына чейин. Экинчиден ушул жарлыктын талабы тапшырмасына ылайык кичи орто бизнесте ушул документи жок болсо айып жана санкция салынбай эле койсун деген маселе болуп жатат. Мына эки ушул мындай ири чоң маселе болуш керек бул деле ойлойм. Анткени кошумча нарк салыгын ойлойт элдер көбүнчөсү ушул ири компаниялар төлөйт, бирок жарандар деле товарларын сатып атканда чектерде көрсөтүлүп калатпайбы, кошумча нарк салыгы 12%, ошол эле сатып алуучулар төлөйт деп. Мисалы үчүн ошол эле сатып алуучулар дагы неге биз аны ушул чекке көрсөтүлүп, албетте биз төлөп калат экенбиз депчи. Мына ошол эле товарларды сатып жатканда кошумча нарк салыгын эсептен чыгаруу дагы мүмкүнчүлүгү каралыптыр. Ол эң негизгиси жанакы мындай айтканда банк аркылуу эгер могу ошондой эле жанакы накталай эмес төлөмдөр аркылуу сатып алса, ошол жаатта кандай болот? Анткени булар сатып алуучулар кантип ушул кошумча нарк салыгын эсептен чыгарууга мүмкүнчүлүк алат? Эң негизгиси түшүндүрө кетсеңизчи, ушул жана орусча айтканда зачет кошумча налыгын кантип алууга мүмкүнчүлүк бар? Бул азыркы салык кодекстин талабы 316-берине ошо ишкер жалпы режимде иштеп, мындай айтканда кошумча нарк салыктын төлөөчүсү жана башка ошондой эле ишкерге сатканда кошумча нарк салыгы менен сатат. Ошо сатып алаткан ишкер ошол кошумча нарк салыгынын суммасын өзүн жана зачетко алат да. Ошол накталай эмес эсептерге өтүш керекпиз деген талапка ылайык 300 000 сомдон жогору болсо толук накталай эмес ошол банктан жана акчаны которуу менен эле болуш керек деген талап бар. Тилекке каршы азыр мына практикада да көрүп атабыз, накталай деле болуп, бирок кандай бир мындай айтканда жолдор менен ошол талапты аткарбай жатышат. Ошондуктан бул жерде тапшырма берилип жатат. Жолдорун таап, так механизм болуш керек. Ошол бири-бирине сатып атканда, эгер ошол 300 000 сомдон жогору болсо, анда накталай эмес болуш керек. Жана ошонун мындай айтканда качып кеткен жолдорун бүт жабыш керекпиз да. Мындай жөнөкөй айтканда бул ишкерлердин ортосунда эле өз ара аракеттенүү экен да. Мындай айтканда жөнөкөй жарандарга бул эч кандай кесепети же мындай зыяны келбейт экен. Тиешеси жок. Тиешеси болбойт экен. Мына бизде дагы айтып кеттик, ошол эле
патентти менен иштегендер, ошондой эле жанагы базарларда өзгөчө режимде соода зонасында иштеп, мындан тышкары 0,5% бирдиктүү салыкта иштегендер ушул алардан товар сатып алып жатканда электрондук эсеп фактураны дагы талап кылып, ошол жерден дагы мындай айтканда алар сатып алса ошол пайда салыгын да эсептен чыгаруу боюнча дагы норма каралган. Ошол жеринде дагы толук мүмкүн жарандар дагы товар сатып алып атканда мүмкүн ошол жагын дагы чыгарууга мүмкүнчүлүк каралабы дегендей. Жалпысынан мындай жөнөкөй айтканда, базардан кандай бир орто кичи бизнес сатып алса товарды, анда ушул эсеп фактура талабы жокко чыгарылып жатат. Мындай айтканда, ошол патент менен иштеп, буюрса мына базарга кирет да, ошондой эле патент менен иштеген же жана бирдиктүү салыктагы төмөндөтүлгөн ставка менен иштесе, анда эсеп фактура жок эле сатса болот деген азыр чечим кабыл алынды. Ошол эле учурда базардан чоң ири компания жалпы режимде иштесе, эми кандай бир учурлар бар да, товарды сатып алса, ошол өзүнүн жана канцелярия болгон буюмдар болобу, өзүнүн ишмердүүлүгүнө мисалы, же курулуш компания мисалы кандай бир товарларды сатып алса, жана башка ар кандай учурлар бар да. Ошондо алар деген жалпы режимде болгондуктан жана пайдадан алынган салыктын ошол суммасын азайтканга мүмкүнчүлүгү бар. Анткени чыгашаларды расмий түрдө көрсөтүп, документтери болсо. Бизде салык кодексте так көрсөтүлгөн 236 беренинде ошо электрондук эсеп фактура менен болуш керек деп. Эми азыр мындай болуп атат. Базар деген электрондук эсеп фактура бизге кыйын, бере албайбыз деп жатат. Сатып алып аткан жалпы режимдеги ишкер болсо, ага ошол талап болуп атат, ошону чыгашаны көрсөткөнгө электрондук эсеп фактура болуш керек деп. Ошондуктан азыр компромисстүү чечим кабыл алып, ошол сатып алып аткан жана жалпы режимдеги ишкер өзү электрондук эсеп фактура системасында ошол эсеп фактураны толтуруп, өзүнүн дарегине көрсөтүп, бирок ошол жерде базардын жана өкүлүн, ИНН өзүнүн жана көрсөткүчтөрдү жазып, ушундан сатып алдым деп ушундай мүмкүнчүлүк берип жатабыз. Бул иштеп жаткан механизм азыр мына дыйкандан мисалы кайта иштете турган ишкер, ошол эле жана айыл чарба продукциясын мисалы кайта иштеткенде, ошондой дыйкандан өзүнө эсеп фактураны жазып, мындай механизм бар. Ошондуктан ушуну киргизели деп, бул мындай айтканда компромисстүү чечим болуп жатат. Дагы бир ошол президенттин жарлыгында каралаптыр. Бул мамлекеттик муктаждыктар үчүн кыймылсыз мүлктү алмаштыруу учурунда салык мындай төлөөчүлөр үчүн ошол салык милдеттери менен бошотуу боюнча ошол жеринде дагы кичине толук маалымат берип, мүмкүн керектүү болуп калат маалымат жарандарга. Бул жерде дагы туура маалыматты бериш керекпиз. Эч кандай мына кыйнап мүлктү алып алабыз же мүлк менен алмаштырыш керекпиз деген бул жерде маселе жок. Болгону практикада бул дүйнө жүзүндө ушундай практика бар. Мына мамлекеттик муктаждык болуп, бирок ошол эле кезде мындай айтканда рыноктун мындай баасы менен сатып алыш керек же ошондой алмаштыруу болуш керек. Мисал келтирип коеюн. Мына Кара Балта Бишкек жолунда жолду кеңейтип жатканда кандай бир ишкерлердин жерлери бар болчу. Мына бир базардын ишкерлери экен, ошондо мамлекеттик муктаждык деп компенсациясын берип жакшынакай. Бирок ошол эле кезде салыктары чыгып калган да. Анан бул жерде ошо ишкерлер дагы өздөрү өз убагында мындай кайрылышкан. Мына силер мамлекетке керек, туура биз деле түшүнүп атабыз, ошо жолду кеңейтиш керек. Биз деле каршылыгыбыз жок. Мейли, ошо бизге мындай өз баасын, ошол рынок баасында акчасын бергиле. Бирок ошол эле кезде эми салыгы жок болсо жакшы болмок, бошотуп бербейсиңерби деп, ана былтыр ошондой бошотуу болгон. Бул деле мындай жашоодо ар кандай учурлар болуп калат экен. Кээде же сатып аласың,
же мындай айтканда ошол баада эле ошондой эле мындай тең мүлктү мына алмаштырганга мүмкүнчүлүк болот экен да. Ошондо дагы ошо салык жагы болуп калбасын деп биз ошо биздин ишкерлерге мындай айтканда колдоо максатында ушундай норма дагы киргизилсин деген тапшырма болуп жатат. Рахмат. Мына биз ошол кечээ дагы маалымат чыгарылганда жарандардан дагы жетиштүү эле суроолор ошол социалдык тармактардан келип түштү. Кээ бир жерлерин айта кетсем, мисалы үчүн ошол эле товарларга документтери жок болгондугу үчүн салынган мурунку айыптар жокко чыгарылабы, кандай болот деп да бир ошол социалдык тармактын колдонуучу сурап жатат. Ошол жөнүндө айта кетсеңиз. Жарлыкта мындай айтканда ошол маселени карап чыгып так ошол кечилсин деген тапшырма жок, бирок карап чыксын деген маселе бар. Анан биз ойлойбуз ошол буга чейин дагы эми мындай айтканда бул ишкерлер деле бир четинен күнөөлүү ошо документи жок сатып алып аткан. Бирок бир чети ушундай мындай айтканда акыбал болуп калды да. Ошо документтери жок сатылып. Ошондуктан биз деле ошо бир мүмкүнчүлүк берели деген ойдобуз. Ошол болуп калган карыздарды кечели деп. Рахмат. Бул ойлойм бүгүнкү жарлыкада маселесин эмес, бирок мындай суроо келиптир. Статистика комитети кагаз түрүндө отчет алып жатышат дейт, ошо ишкерлерден жерлерде. Ошол салык кызматы ушул кагаз түрүндөгү отчетторду статистика комитети менен интеграцияга качан жетишесиңер дейт. Мүмкүн баардыгы бириктирилип бир эле органга берсек мүмкүнчүлүк кандай болот дейт. Ошол жерде иш жүрүп жатабы, кандай? Негизи бизде 161 форма деген бар. Ал жерде киреше салыгы боюнча, камсыздандыруу төлөмдөр боюнча жана ошо улуттук статистикага бере турган маалымат бир отчетто да. Анан эгер андан тышкары ошо улуттук статистикага ушундай кагаз түрүндө отчет берилсе, мен жеке оюм биринчиден кагаздан биз кетип, мисалы салык кызматы толук бүт отчетторду электрондук түрдө кабыл алабыз. Ошондуктан бул жерде биринчиден электрондук кылыш керек. Экинчиден туура маселе, эгер мындай айтканда бир эле берилип, бири-бирибиз менен бөлүшө турган маалымат болсо, албетте биз колдойбуз жана ошону ишке ашырганга биз даярбыз. Да, бир суроо, ойлойм мындай бул дагы керектүү маалымат болуш керек, анткени ошол патент системасы менен кайтарылып жатат деп атабыз. Бирок негизгиси бизде ошол сатып алуучулардын укуктарын ким коргойт деп дагы бир суроо келди. Анткени биз ошол эле салык кызматы акыркы жылдары товар сатып алып атканда контролдук кассалык чекти алып, милдеттүү алып, анткени ал сиздин укугуңузду коргойт деп айтылып жүргөн болчу. Ал эми азыр мына патент менен системасын өткөндөн кийин ошондой эле алар кассалык чектерди бербей коюшу мүмкүн деген маселе жаралып жаткандыктан жарандар өзүнүн товар сатып алып атканда кандайдыр бири бузулуп калсабы, же кандайдыр бир мүнчүлүктөр пайда болуп калса, аны кантип кайтарабыз, эгер мындай айтканда документ жок болуп калса деп суроо пайда болот. Бул жаатта кандай болуп калат ошондо? Негизи бул мындай айтканда объективдүү суроо, бирок эми беш кол тең эмес. Биз толук ошо эсепке чыгалы ККМ менен чекти бериш керек деп талап кылып жүрдүк, мына жарандар сатып алса. Ошол эле кезде мына көбү чекти бербей жүрдү. Азыр деле патент биздин ошо чечимдерге чейин кагаз түрүндө ошол талап бар болчу. Базарда деле мисалы ККМ менен сатып алыш керек, дүкөндө, кафеде, бирок тилекке каршы аткарылбай жүрдү. Ошондуктан бул жерде мындай айтканда биз ошол ККМдө жакшынакай баардыгы чекти берчү, анан силер жокко чыгарып атасыңар деген маселе жок бул жерде. Бул мындай айтканда кагаз түрүндө талап бар, бирок жашоодо кылынбай жаткан нерсени биз эми өзүбүздү алдап эле коелучу, ушул кагаздан деле алып коелучу талапты деген
чечим болуп жатат биринчиден. Экинчиден, албетте бул жерде комплекстүү маселе. Анткени ошол эле азык түлүк мына продукциясы эми салык кызматынан тышкары тийиштүү биздин мамлекеттик органдар бар. Ошол эле ветеринарный жана санэпидем инспекциялары, ошол азык түлүк жакшыбы, сапаты, ошонун баардыгын карай турган тийиштүү мындай текшерүүчү органдар деле бар биринчиден. Экинчиден, мына антимонополдук агенттиги бар. Алар дагы өзүнүн жумушун кылып, мындай айтканда ошол биздин керектөөчүлөрдүн укуктарын коргой турган өзүнүн механизмдери болуш керек. Мисалы, кардар келди, товарды сатып алды. Мейли патентке өтүптүр, чекти бербептир. Бирок товар же сапаты начар, же бузулуп калган азык түлүк продукциясы болсо, анда тийиштүү орган мына ошол керектөөчүлөрдү коргой турган башка органдар бар. Эми албетте биз азыр эми башка органдарга эме алган жокпуз, бирок мен жеке оюм бул жерде комплекстүү жумуш болуш керек. Биринчиден, ар бир ишкер, ар бир мамлекеттик орган өз жумушун аткарыш керекпиз. Биз мисалы салык кызматы эң биринчиден түздөн-түз бул салык төлөө маселеси. Ошол мына патент менен иштеп жаткан ишкер ал патентти мына салыкты төлөп атат, мындай айтканда милдетмени аткарып атат. Жана сапаты жана башка маселелерди албетте эми мүмкүнчүлүк болсо мына башка органдар салык кызматы, мындай айтканда салык кызматы тарабынан болуп жаткан чаралар менен мындай айтканда өзүнүн көйгөйлүү маселелерин чечип алышкан да. Мына ошол эле электрондук товардык коштомо кагазы, ар бир товар кайсы жерден кайсы жерге барды деп, чекти берип, мына чек деп. Туура, биз колдон келсе албетте жардам бергенге даярбыз. Бирок мен айтып коеюн, ушу башка органдардагы мындай заманбап өзүнүн мындай ыкма инструменттерди кириш керек. Анан биз тарап боюнча мен ойлойм, албетте жана чек берүү азыр мына телефон аркылуу электрондук камчыктар менен мисалы төлөмдөр болуп атат, накталай эмес. Биз ошол чөйрөгө дагы киришип, буюрса ошол ККМ мүмкүн кереги жок, ошол QR код менен төлөдүбү, ошол маалымат салык кызматы көрдүбү, болду, ошол эле жетиштүү. Оборотторун көрүп турабыз. Анан атайын жана ККМ приложение же аппарат жана ККМ аппаратын сатып албай эле ушундай төлөмдөрдү деле көрүп, жана ошол жарандар QR код менен эгер төлөсө, мисалы бирөөгө, ошол деле мындай айтканда анык болуп калат да. Эгер товары сапаты жок же мындай айтканда бузулуп калган болсо, ал келип туруп, мына мен деген акчаны төлөдүм эле, мына ушул электрондук камчыкка деп туруп, мындай айтканда аныктап коет. Демек, ошол эле антимонополдук орган болобу, кандай бир чараларды көргөнгө мүмкүнчүлүк болот. Ошондуктан биз ушундай жеңил, жөнөкөй, ыңгайлуу шарттар менен ошол бүт маселелерди чечиш керекпиз да. Кубанычбек мырза, ушул маегибиздин акыркы суроо болсун. Сиз өзүңүз биздин ушу маегибизде башында айтып кеттиңиз, ушул жарлык менен ушул кабинет, министрлер кабинетине атайын тапшырмалар берилди. Сиз жогору айтып кеткендер. Ушул дагы бир жолу айтып кеттиңизчи, кайсы мөөнөттө булар ишке ашат? Анткени жарандар мүмкүн ошол эле жарлык чыкса, ал ошол заматта аткарылыш керек деген дагы ой пайда болду. Ошон үчүн дагы бир жолу айтып, ошо менен биздин маегибизди бүтүрсөк. Кыскача айтып коеюн, ушул бүт тапшырмалар, ушул бүт маселелер, мына жарлык чыкты, буюрса жогорку кеңеш менен чогуу биз мыйзамды кабыл алыш керекпиз. Салык кодекске өзгөртүү киргизүү жөнүндө. Ошондон кийин анан мындай айтканда ишке ашырылат да. Ошондуктан биз ойлойбуз, дээрлик бир 2 ай керек убакыт. Рахмат. Мына жарлыктын негизинен Кубанычбек мырза айтып кеткендей, жарандардагы ошол эле патент системасы 2 ай мүмкүн ошол эле убактысында ишке ашып калат деген мисал үчүн айтылып кетти. Урматтуу жарандар, ай салык подкасттын негизинде биз ушул эле президент кабыл алынган жарлыктын негизинде ушул мындай айтканда татаал
мүмкүн жарандарга болуп жаткан маселелерди жөнөкөй тил менен айтууга аракет кылдык. Ойлойбуз кандайдыр бир сиздерде ошол эле түшүнүксүз суроолор пайда болсо ошол эле салык кызматынын социалдык түйүндөгү баракчаларына жазсаңыздар болот. Салык адистери жооп берип сизге толук маалымат берип турушат. Саламатта калыңыздар. Сиздер менен Сазы кафе Эркин болду. Ошондой эле биздин конокто мамлекеттик салык кызматынын төрагасынын орун басары Кубанычбек Ысабеков болду. Рахмат сизге келип ушундай татаал суроолорго жөнөкөй тил менен түшүндүрүп бердиңиз деп ойлойбуз. Керектүү маалымат алды деп жарандар тийиштүү маалыматтар алды деп. Рахмат. Рахмат.